Урматтуу кесиптештер, кадырлуу коноктор, ардактуу сот аппаратынын кызматкерлери. Баарыңыздарды бүгүнкү кесиптик байрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Ошондой эле 5 март Ак калпак күнү менен да куттуктап кетүүгө уруксат бериңиздер. Бүгүн 5 март Кыргызстанда сот тутумунун кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Ага карата Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыевдин катышуусунда салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Жыйынга Жогорку соттун, Конституциялык соттун жана жергиликтүү соттордун судьялары, ошондой эле сот тутумунун аппарат кызматкерлери катышты. Иш-чарада сөз сүйлөгөн төрага Медирбек Сатыев сот бийлиги укуктук мамлекетти курууда өзгөчө маанилүү ролго ээ экендигин белгиледи. Ал соңку жылдары жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында сот системасынын көз карандысыздыгын бекемдөө, ачык айкындуулугун жогорулатуу багытында бир катар маанилүү иштер аткарылганын белгиледи. Мамлекет жеткиликтүү жана ачык сот тартибин бекемдөө багытында ар тараптуу колдоо көрсөтүп, соттордун натыйжалуу иштешине шарт түзүүдө. Жасалып жаткан иш-чаралардын баары өлкөбүздө адилеттүү сот тутумун калыптандырууга багытталган. Анткени адилеттүү сот түзүмү өлкөнүн өнүгүүсүнө түздөн түз таасир этет. Ал жарандардын тең укуктуулугун камсыздап, мыйзамдын негизинде кабыл алынган чечимдер аркылуу коомдун сотко болгон ишенимин бекемдейт. Сот тутуму өлкөнүн көз карандысыздыгын сактоодо өзгөчө маанилүү институт. Күчтүү жана көз карандысыз сот бийлиги болмоюнча укуктук мамлекетти толук кандуу куруу мүмкүн эмес. Мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу, адам укуктарын коргоо жана мамлекеттик туруктуулукту бекемдөө бул сот системасынын түздөн түз милдети. Мындан тышкары төрага өлкөдө сот системасын санариптештирүү, материалдык техникалык базасын чыңдоо жана кызматкерлердин социалдык шарттарын жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан ири чараларга токтолду. Бүгүнкү күндө сот реформасынын алкагында сот тутумунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу, көз карандысыздыгын бекемдөө жана ачык айкындуулугун камсыз кылуу максатында жаңы мыйзамдар кабыл алынып, ишти сапатына өтүүгө багытталган иш-чаралар кызуу жүрүп жатат. Сот системасын каржылоо жылдан жылга көбөйүп, айлык майына жогорулап, материалдык техникалык базаны жакшыртууга багытталган иш-чаралар күчөтүлүүдө. Жыйында Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сергей Вакунов сот тутумунун кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктап, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин 2025 жылдын 6 августундагы жарлыгы менен Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин элдеринин ортосундагы кызматташтыкты жана өз ара түшүнүүнү чыңдоого кошкон зор салымы үчүн Евразия экономикалык соттун төрагасынын мурунку орун басары Айжамал Ади Ибраимовага достук орденин тапшырды. Салтанаттын жүрүшүндө Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев кесиптик майрамга карата сот тутумунун бир катар кызматкерлерине ведомстволук сыйлыктарды тапшырып, алардын эмгегине жогору баа берди. Мындан тышкары судьялар кеңешинин төрайымы Аида Сейдахматова сот кызматкерлерине аталган кеңештин атынан сыйлыктарды тапшырды. Жыйындын соңунда төрага сот жамаатына кайрылып, мыйзам үстөмдүгүн бекем сактап, адилеттүүлүк жолунан тайбай иштөөгө жана сот тутумунун кадыр баркымындан ары да көтөрүүгө чакырып, бардык кызматкерлерге ийгиликтерди каалады.